Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаевдин Нарын облусуна болгон иш сапарында жергиликтүү калк Нарын дарыясынын мынчалык бөксөргөнүнө өздөрү ишенбей тургандарын билдиришкен. Мындан улам эл өкүлү кышка даярдануу үчүн азыртадан карапайым калкка шарттарды түзүү керек дейт. Ошондуктан өкмөт бүгүндөн баштап кышка даярданыш керек. Кече биз өкмөттүн башчысын уктук, газ болбойт, аны газ күтпөш керек. Кандай даярдык жүргүзүш керек? Көмүрлөрдү сатылткан жердин точкаларды уюштуруш, оштун тесттин көмүр менен мазут менен камсыздаш, котельнилерди бир sıra ревизия кылыш, мына ушундай окшогондорду жумуш чараларды өткөзүш керек. Жалал Абад облусундагы аймактар селден жапа чеккендери аз келгенсип, таза суусу жок калышкан. Өнөкөт көйгөйдү Бакыт Төрөбаев парламенттик жыйында кырынан койду. Айтымында Сузак районундагы Багыш, Курманбек, Көгарт айыл өкмөттөрү биригип 12 айыл таза суусу жок калышкан. Анткени сел суу түтүктөрүн жууп кеткен. Ошол азыр селден жапа чегип, ал жерде бузулуп суу жок азыр. Ошол МЧСке тапшырма берсеңиз, ошол тез арада аны оңдоп, түзөп иштерди жүргүзсүн. Мына азыр Кара Дарыя боюнча айтылып кетти, чек ара боюнча. Ошол боюнча дагы мен көрбөдүм, бирок ал жерде маалыматтар келди. Тез арада чек ара кызматын дайындап, ал жака барып аныктасын да, анан кийин бизге маалыматын берсин. Бакыт Төрөбаевдин демилгесинде Нарын облусуна ак халатчандар барышып, айымдарды текшерүүдөн өткөрүшкөн. Анын жыйынтыгында 100 айымдын 5-өө онкологиялык оорулуу экени аныкталган. Эң кызыгы бул илдетке кабылганын бейтаптар билишкен эмес. Менин сунушум тез арада Саламат сактоо министрлиги алыскы тоолуу жерлерге врачтар жөнөтүп, бүт биздин Кыргызстандагы аялдарыбызды текшерип чыгышсын, диагностика өткөзүшсүн, анан кийин ал жерден жардам беришсин. Мына мен ушуну айтат элем. Тоют маселеси дагы орчунду калууда. Үстүбүздөгү жылы аба ырайына байланыштуу чөп жакшы чыкпаганын жашыруун эмес дейт депутат. Мындан улам азыртадан өкмөт тоют камдоого киришиши зарыл. Элдерде мал көп азыр, жайыттар жетпей атат. Ошол боюнча дагы акимдерге, айыл өкмөттүн башчыларына буйруктарын берип, бүгүндөн баштап алар дагы иштерин жүргүзсүн. Бул маселелердин көтөрүлгөнүнө өкмөт мүчөлөрү күбө. Бирок канчалык деңгээлде бат жана сапаттуу чечилет өкмөттүн жоопкерчилигинде.